Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүгө арналган келгиле экзаменге даярданабыз аттуу телесабактын 6-сабагына көңүлүңөрдү бурабыз. Биз силер менен өткөн сабакта сапаттык реакциялар жөнүндө түшүнүк алганбыз. Эсиңерде болсо керек, чексиз углеводороттор классына кирген алкендердин маанилүү өкүлү катарында этилен газынын молекуласындагы кош байланыштын бар экендигин сапаттык реакциялардын жардамы менен тажрыйбадан байкоо жүргүзгөнбүз. Ана эмесе бүгүнкү сабакта мына ушул чексиз углеводороттор классына кирген дагы бир класс алкендер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келгиле анда бүгүнкү сабактын темасын жазып алалы. Сабактын темасы сапаттык реакциялар алкендер деп аталат. Алкендер классынын маанилүү өкүлү бул ацетилен. Мына ушул затты кантип алабыз жана андагы үчтүк байланыштын бар экендигин кандай сапаттык реакциялардын жардамы менен далилдейбиз. Мына ушуга токтолобуз. Ана эмесе силер тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда кандай заттар алынды, кандай реакциялар жүрдү, жана заттардын өңү кандай түскө өзгөрүп жатат, жана кандай чөкмөлөр пайда болуп жатат. Мына ушул суроолорго жооп алганга аракет кылуу менен тажрыйбага байкоо жүргүзсөңөр. Келгиле анда тажрыйбага чогуу байкоо жүргүзөлү. Тажрыйба үчүн кальцийдин карбити алынган. Ал сууга салганда тездик менен реакция жүрүп жаткандыгын көрүп жатасыңар. Ал эми бул түстүн өзгөрүшү жездин бирваленттүү хлорити, же болбосо жездин бирваленттүү туздарына газ келип кошулганда мына ушундай кирпич кызыл түстөгү чөкмөнү пайда кылуу менен реакция жүрөт. Этилен газы тынымсыз эритмеден өткөрүлүп турат. Бул учурда чөкмөнүн өңү акырындык менен каралжын кирпич түскө өтүп, чөкмө төмөн жагына түшөт. Азыркы тажрыйбада силер жездин ацетилендин пайда болгондугун көрдүңөр. Ал эми бул затты кантип бөлүп алууга болот? Кийинки тажрыйбада уланталы. Кийинки тажрыйбадан көрүп тургандай, мына азыр силер тынымсыз газдын өткөрүлүп жаткандыгын көрүп жатасыңар. Бир нече убакыттан кийин жездин ацетиленити пробирканын төмөн жагына чөкмөгө түшөт дагы, жогору жагында суу пайда болот. Бул эки затты оңой эле бөлүп алууга болот. Мисалы, фильтр кагасын атайын жайгаштырып, фильтр кагасына куйсак, суу төмөн жагына агып түшөт дагы, жездин ацетиленти болсо, силер көрүп тургандай, фильтр кагасынын бетинде бөлүнүп алынат. Бул зат нымдуу абалында коркунучсуз. Эгерде абага жайып кургатсак, кургак абалында бир нерсе тийсе эле жарылууга жөндөмдүү болот. Жездин ацетиленитин жарылгыч экендигин алдыдагы тажрыйбадан байкоо жүргүзүп көрөлү. Тажрыйбага көңүл бурсаңар, бир аз эле жездин ацетиленитин кургак өлчөмүн алып, жылытып көрсөк, ал жарылат. Силер азыр тажрыйбадан көргөндөй, жездин ацетиленити нымдуу эмес, кургак абалында жарылууга жөндөмдүү экендигин көрө алдыңар. Ушул сыяктуу эле күмүштүн, сымаптын ацетилениттери дагы кургак абалында жарылууга жөндөмдүү болот. Бир аз эле нерсенин таасиринен же бир аз эле жылытканда алар жогорудагы жездин ацетиленити сыяктуу эле жарылгыч келишет. Бирок кальцийдин карбити деле ацетиленит. Ал заттын туруктуу экендигин жогорудагы тажрыйбадан көрдүңөр. Кальцийдин карбитинен ацетилен газын кантип алынууга боло тургандыгын азыр тажрыйбадан көргөнүбүздү реакциянын теңнемесин жазуу менен далилдеп көрөлү. Келгиле анда көңүл буралчы. Бул тажрыйбада силер азыр сүрөттөн көрүп тургандай, биринчи кальцийдин карбити алынган. Формуласы кальций С2. Колбада болсо суу куюлган. H2O. Бул реакция кандай жүрдү? Теңнемесин түзүп түшүнүү үчүн биринчи структуралык формуласын түзүп билип алалы. Кальцийдин карбити молекулалык формуласы кальций С2. Анын структуралык формуласын жазууда силер валенттүүлүгүн эске алышыңар керек. Кальций 2 валенттүү, көмүртек 4 валенттүү. Анда аны мындай кылып жазабыз. Кальций 2 байланыш менен байланыштырылат, 2 валенттүү. Көмүртек атомдору өз ара 3 байланыш менен байланыштырылат. Анткени көмүртек 4 валенттүү. Байкадыңарбы? Ар бир көмүртектин атому өз ара 3 байланыш менен, андан сырткары кальцийдин атому менен 1 байланыш менен байланыш турат. Мына ошондуктан көмүртек 4 валенттүү. Ал эми кальцийдин карбитинин 1 молекуласы болсо, 2 молекула суу менен кошулууга жөндөмдүү. Эмне үчүн? Анткени силер көрүп тургандай, суунун молекуласында суутек атому көмүртектин атому менен байланышат.
Бул учурда 2 көмүртектин атомуна 2 суутектин атому керек болот. Мына ошол себептен 1 молекула кальцийдин карбидине 2 молекула суу туура келет. Натыйжада силер көрүп тургандай CH үчтүк байланыш CH. Мына бул ацетилен газы пайда болду. Бул түшүнүктүүбү? Андан сырткары кандай продукты пайда болот? Силер өзүңөр ойлонсоңор болот. Албетте кальций менен OH топтору кальцийдин гидроксидин пайда кылат. Анын структуралык формуласын силер көрүп тургандай мына кальцийдин 1 атомуна 2 гидроксид тобу туура келип жаткандыктан жазганда кальций деп жазып 2 байланышты коюп, андан кийин 2 OH тобун байланыштырабыз. Мына силер менен азыр структуралык формулалардын жардамы менен ацетилен газы кантип пайда болгондугун түшүнүп алдык. Анын формуласы CH үчтүк байланыш CH. Анда аларды жыйынтыктап молекулалык формуласын түзөлө. Кальцийдин карбидин азыр эле молекулалык формуласын тааныштык. Кальций C2 деп жазылат. Андан кийин суунун формуласы H2O деп жазылат. Эмне үчүн 2 деген коэффициент коюлду? Биз жогоруда айтып өттүк. Анткени 2 молекула суу 1 молекула кальцийдин карбидине менен байланышканда ацетиленди пайда кылат экен. Ал эми реакциянын натыйжасында мына ацетиленди жыйынтыктап жазганда C2 H2 деп жыйынтыктап жазып койсок болот. Ал эми кальцийдин гидроксидин болсо кантип жазабыз? Албетте бул жерде кальцийдин өзүн жазабыз. Андан кийин OH тобун жазабыз. OH тобунан 2 атом болгондуктан кашак алып сыртына 2 деген индексти жазабыз. Теңдеме теңби? Өз алдыңарча жыйынтык чыгарып карап көргүлө. Жогорудагы тажрыйбадагы мисалдарды сүрөттүн жардамы менен дагы бир жолу эстегиле. Мына биринчи сүрөттө көрүп турасыңар. Бул жерде кальцийдин карбидине сууну кошкондо ацетилен газы пайда болгон. Ал эми ацетилен газы болсо газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи пробиркадагы жездин хлориди менен бир валенттүү тузу менен реакцияга кирип чөкмөгө түштү. Кызыл кирпич түстөгү жана суунун өзүнчө катмары пайда болгон. Бул жездин ацетиленити экендигин жогоруда айтып өттүк. Бул заттын өзгөчөлүгү жөнүндө да сөз кылдык. Анда азыр силер менен реакциянын теңдемесин түзөлө. Мына теңдемени түзүү үчүн мен биринчи ацетилен газын жазып көрсөттүм. Тажрыйба үчүн алынган, алдын ала даярдалган жездин 1 валенттүү хлоридинин аммиактын суудагы эритмеси даярдалып алынган. Бул жерде реакция үчүн 2 жолу молекуланы жаздым. Анткени ацетилен газынын 1 молекуласына 1 валенттүү болгон жездин хлоридинин 2 молекуласы туура келет. Бул туздун өзү таза түрүндө эмес, ал аммиактын суудагы эритмеси менен эритилип алдын ала даярдалган пробиркадан жогоруда өңүн көргөнсүңөр. Анда теңдеме кандай түзүлөт? Көңүл бурсаңар. Силер көрүп тургандай, көмүртектин атомдору өз ара үчтүк байланыш менен байланышкан. Мына ошол себептен көмүртек менен суутек атомдордун ортосундагы байланыштын уюлдуулугу жогорулайт. Натыйжада суутектин атомдору кыймылдуу болот дагы, жездин атомдору менен алмашууга жөндөмдүү болот. Канчалык уюлдуу болсо, металлдын атомдору менен алмашууга жөндөмдүү болот. Анда реакциянын натыйжасын кантип жазабыз? Албетте, жездин атомдорун суутектин атомдорунун ордуна алмаштырып жазабыз. Аны силер мындай кылып жазсаңар болот. Мына көмүртектин атомдорун жаздык. Андан кийин эки четиндеги суутектин атомдорунун ордуна 2 жездин атомун жаздык. Бул чөкмө экендигин төмөн караган стрелка менен белгилейбиз. Жогоруда сүрөттө көрүп турасыңар, ал кызыл кирпич түстүү, каралжын түстөгү чөкмө экен. Бул жездин ацетиленти деп атадык. Андан сырткары кандай заттар бөлүнүп чыгат? Теңдемеге көңүл бурсаңар, 2 суутектин атому жана 2 хлордун атому. Анда бул заттын формуласын силер мындай кылып жазсаңар болот. H хлор деп жазып алабыз. Себеби экөө тең 1 валенттүү. Бирок реакцияга чейин силер көрүп тургандай 2 суутектин атому жана 2 хлордун атому болгондуктан анда теңдөө үчүн формуланын астына 2 деген коэффициентти койдук. Силер бул суроого жооп берүү менен бирге дагы билимиңерди тереңдетип алсаңар. Анда бул суроого көңүл буралы. Мен силерге сунуштаган заттын аталышы жездин 1 метил ацетиленити деп аталат. Мына ушул зат кайсыл бирикмеден алынат деген суроо берилди. Бул суроону берүүнүн максаты силердин көңүлүңөр эң негизгиси кайсыл суутектин атому уюлдуулугу жогору экендигин
эске салуу жана бекемдөө максатында берип жатам. Мына ушуга көңүл бургула дагы, анда суроого берүүдө, жооп берүүдө ушул нерсени эске алсаңар. Мен силерге азыр 2 формуланы сунуштайын. Формула менен тааныштыңарбы? Анда салыштыргыла. Курамына көңүл бөлгүлө. Эмне окшоштуктарын, эмне айырмачылыктарын көрүп турасыңар. Биринчи формула CH3 бирдик байланыш, С андан кийин 3-түк байланыш, С андан кийин бирдик байланышты көрүп турасыңар. Кийинки формуланы карагылачы. CH3 бирдик байланыш, С 3-түк байланыш, С андан кийин CH3. Менимче силер окшоштугун, айырмачылыгын байкадыңар деп ойлойм. Мен жогорудагы эрежени дагы бир жолу силерге эскертким келет. Көмүртектин атомдору өз ара 3-түк байланыш менен байланышкан учурда, ал көмүртек менен байланышкан сутектин атомдору кыймылдуу болот. Ошондуктан алар жез, күмүш, сымап сыяктуу металдын атомдору менен алмашып, чөкмөнү пайда кылат. Ал сапаттык реакциясы деп айтып өттүк. Анда силер башка да сутектин атомдорун көрүп турасыңар. Мына ушул маалыматтар жетиштүү деп ойлойм. Анда туура жоопту кабыл алалы. Албетте, биринчиси. Эмне үчүн? Азыркы заттын алынышын структуралык формуланын жардамы менен мен силерге түшүндүрүп берейин. Мына биринчи жооптогу формуланы, молекулалык формуланы мен структуралык формуласын жаздым. CH3 3 сутектин атомун көмүртектин атомдору менен 3 сызыкты коюп жайгаштырдык. Андан кийинки 2 көмүртектин атому 3-түк байланыш менен байланыштырат жана эң акыркы же болсо биринчи номурдагы көмүртектин атому бир гана сутектин атому менен байланыштырат. Силер азыр 4 сутекти көрүп турасыңар. Бирок салыштыргылачы. Бул жерде биринчи, экинчи, үчүнчү сутектин атомдору 3-чү көмүртек менен байланышкан. Номурлоо боюнча бул 3-чү көмүртек болот. Бирок алар байланышкан көмүртектин атому башка көмүртектин атому менен бир эле байланыш менен байланышып турат. Ал эми бул сутектин атому болсо байланышкан көмүртектин атомун карагыла, башка 3-түк байланыш менен байланышып турат. Мен жогоруда айтып өттүм эрежени, 3-түк байланыш менен байланышкан көмүртектин атому менен байланышып турган сутектин атомдору уюлдуулугу жогору же болбосо кыймылдуу. Ошол себептен алар жездин атому менен орун алмашууга жөндөмдүү. Натыйжада силер көрүп тургандай, жездин атому мына ушул сутектин атому менен гана алмаша алат экен. Бардык эле сутектер менен алмаша бербейт. Мына ошол себептен мына алкиндердин же болбосо ацетилендин башка чексиз углеводороддордон өзгөчөлүгү ушул гана класска мүнөздүү болгон реакция болуп саналат. Демек, булардын гана сапаттык реакциясы деп айтсак болот. Мына ошол себептен мына жездин ордуна сутектин атому алмашты. Атын атаганда CH3 метил радикалы. Байкадыңарбы? Бул зат менен таанышканбыз өткөн сабакта да радикалдар жөнүндө. Анда атын аташ үчүн жездин 1 метил ацетиленизи деп атайт экенбиз. Балдар, биз силер менен жогоруда ацетилен газынын өзгөчөлөнгөн сапаттык реакциясы менен таанышып өттүк. Ошондой эле өткөн сабактагы этилен газынын молекуласы менен ацетилен газынын молекуласындагы окшоштуктарды да карап өтөлү. Силердин эсиңерде болсо керек, пи байланыштын болушу менен марганцовканын түс үстөнүшү, бром суусунун түс үстөнүшү бул этилен газынын молекуласына мүнөздүү болгон сапаттык реакциялар деп айтып өткөнбүз. Ал эми бул реакциялар алкиндерге же болбосо азыр айтып өткөн ацетилен газына дагы мүнөздүү болуп саналат. Бул эки заттын окшоштуктары. Келгиле этилен газы бром суусун кандай түс үстөндүрсө, ацетилен газы деле ошондой эле бром суусун түс үстөндүрө алат. Демек, анын сапаттык реакциясы боло алат. Анда алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүп, ацетилен газынын алынышын жана анын бром суусун түс үстөндүрүшүн тажрыйбадан көрөлү. Тажрыйбага байкоо жүргүзсөк. Силер көрүп тургандай кальцийдин карбидин сууга салдык. Ацетилен газы бөлүнүп чыгып жатат. Бром суусунун бир аз өлчөмүн 1-2 мл куюп алып, пробирканы газ өткөрүүчү түтүк менен байланыштыралы. Ацетилен газы бром суусу менен реакцияга кирип баштайт. Натыйжада акырындык менен пи байланыштары үзүлүп,
бромдун атомдору ацетилен газы менен байланышат дагы чектүү углеводороддорго өтөт, чектүү галлогендерге. Азыр мына байкоо жүргүзгүлө акырындык менен сары түссүздөнөт. Мына тажрыйбадан көргөндөй түссүздөнгөн заттын алынгандыгын көрдүңөр. Бул кайсыл зат экендигин азыр реакциянын теңдемелери менен жазып түшүнөлүк. Келгиле анда азыркы тажрыйбаны мисалдардын жардамы менен реакциясын жазып түшүнсөк. Анда көңүл буралы. Мына азыр силер жаңы эле тааныштыңар. Ацетиленге сапаттык реакция бул бром суусу да болуп саналат экен. Биринчи бром суусунун сары түстөгү эритмеси алынган. Ага акырындык менен газ өткөрүүчү түтүк менен ацетилен газын жиберсек, өткөн сабакта силер менен таанышканбыз, этилен газы сыяктуу эле ал акырындык менен бром суусун түссүздөндүрдү. Эмне үчүн экендигин эске салалык. Биринчи баскычын эске салсаңар, ацетилен газынын молекула формуласын, структуралык формуласын айландырып жазып алдык, CH2-ни. Андан кийин бром суусун кошкондо силер бромдун молекуласын, бром 2 экендигин эске алып, 2 бромдун атомун жазып аласыңар. Бул жерде эске алгыла 3 түк байланыш. Ал эми өткөн сабакта болсо 2 же болбосо кош байланыштын аракеттенишин караганбыз. Бул жерде 3 түк байланыш дегенибиздин себеби 2 пи байланышы бар. Анда биринчи баскычында мына бромдун бир атому бир көмүртек менен байланышса, экинчи бром экинчи көмүртек менен байланышат дагы бир гана пи байланышы үзүлөт. Натыйжада силер көрүп тургандай көмүртектин атомдору бирден бромдун атомдору менен байланышып, мына ошондуктан 3 түк байланыш кош байланышка өтөт. Тагыраак айтсак, бир гана пи байланышы калды. Анда бул реакция дагы экинчи этапта жүрөт дегенди түшүндүрөт. Ушул эле затты көчүрүп жазып алалы. Дагы бир бромдун молекуласын кошсок, молекуладагы 2 бромдун атому 2 көмүртектин атомуна барып кошула алат. Анткени дагы бир пи байланышы бар. Натыйжада көмүртектин атомдору бир эле бромдун атому менен эмес, 2ден бромдун атомдору менен байланышат экен. Бул түшүнүктүүбү? Эмне үчүн бром түссүздөндү? Анткени пи байланыштардын баардыгы үзүлүп, мына жеке байланыш же бирдик байланыш менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. Тагыраак айтсак, тетрабром этан алынды. Мына ошол себептен эритменин өңү түссүздөндү. Мына балдар, биз силер менен жогоруда ацетилен газына мүнөздүү болгон сапаттык реакциялар менен таанышып өттүк. Ошондой эле этилен газы менен ацетилен газынын молекуласындагы кош байланыш менен үчтүк байланыштардын болушуна жараша алар бири-бири менен окшош жана айырмаланган сапаттык реакцияларды жүргүзүүгө боло тургандыгын билдик. Бул түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде түшүнө алдыңар? Алдыдагы суроого жооп берүү менен билимиңерди дагы бир жолу бекемдеп текшерип алсаңар. Анда бул суроого көңүл буралы. Алкиндердин башка чексиз углеводороддордон айырмачылыгы эмнеде? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге жооптор сунуштайын. Калий марганец O4 же болбосо бул марганцовканын формуласы. Демек, марганцовканын эритмесин түссүздөндүрөт. Экинчи жооп бром суусунун эритмесин түссүздөндүрөт. Азыр эле тажрыйбадан көрдүк сары түстү өзгөрткөнүн. Үчүнчү жооп күйүү реакциясына кирет. Төртүнчү жооп күмүш ацетиленитин пайда кылат. Кана эми силер өз алдыңарча ойлонуп көргүлө. Бул реакциялардын кайсынысы алкиндердин башка чексиз углеводороддордон, тагыраак айтсак, мисалы, этилен газы менен ацетилен газынын айырмачылыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Эмнеси менен айырмаланат? Азыр эле жогоруда айтып өттүк, мен силерге багып берейин. Эки зат тең кош байланыштар менен же пи байланыштары менен байланышкандыктан кайсыл учурда сапаттык реакциялары окшош болорун жана үчтүк байланыш болгон учурда эмнеси менен айырмалана тургандыгы жөнүндө жогоруда сөз болду. Анда албетте туура жооп кабыл ала берели. Төртүнчүсү эмне үчүн? Анткени биз силер менен жогоруда айтып өттүк, марганцовканын эритмеси жана бром суусу алкиндерге дагы сапаттык реакция болуп саналат. Бул алардын айырмачылыгы эмес, окшоштугу. Ал эми күйүү реакциясы болсо баардык эле органикалык заттар күйөт. Толук кычкылданып күйүү, толук эмес күйүү, бул жөнүндө толук эмес кычкылдануу жөнүндө өткөндө сөз кылганбыз. Ал эми төртүнчү жооптун туура экендигинин себеби бул алкин деген терминде ин деген мүчөнүн уланышы жалгыз гана бул үчтүк байланыш менен байланышкан гана
заттарга мүнөздүү. Алардын өзгөчөлүгү үчтүк байланыш менен байланышкандыктан сутектин атомдору уюлдуу болот дагы жез, күмүш сыяктуу металдын атомдору менен алмашып, чөкмөнү пайда кылат дагы. Мына ушуларга гана мүнөздүү сапаттык реакция жүрөт деп айттык. Келгиле анда азыр күйүү реакциясын эстеп көрөлүчү. Кычкылдануу күйүү реакциясы, мисалы ацетилендикин карап көрсөк, ацетилен ачык жалын чыгарып күйүүгө жөндөмдүү. Кайсы учурда? Эгерде кычкылтек газынын аралашмасы менен болгон учурда гана. Мына биринчи сүрөттө көрүп турасыңар, ацетилен карбид лампасынын алгачкы убактарда эле колдонулуп келген деген. Ал эми экинчи сүрөттө көрүп турасыңар, ушул эле ацетилен кычкылтек газынын жалынынын күйүп жаткан улам убакыттын өтүшүнө жараша кандай формада өзгөртүлүп жасалгандыгын. Демек, ацетилен кычкылтек менен аралашмасында ачык жалын чыгарып толук кычкылданып күйөт. Ал эми экинчи сүрөткө көңүл бурсаңар, ацетилен ыш чыгарып күйөт. Кайсы учурда? Кычкылтек жетишсиз болгон учурда, жогоруда сүрөттөн көрүп тургандай, кара түстөгү көөнү ышты пайда кылуу менен бирге ацетилен газы күйөт экен. Балдар, биз силер менен жогоруда алкиндер классына кирген эң негизги өкүлү ацетилен газынын молекуласындагы үчтүк байланыштын бар экендигин далилдей турган сапаттык реакциялар менен таанышып өттүк. Аны эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.